Эжеке, сиз күнөөлүүсүз. Кечээ күнү салам жолдоп жазган катыңызды алдым. Эгерде абакта болбогонумду алдыңызга барып, сизге таазим кылып, бул сөздөрүмдү бетиңизге айтмакмын. Сиз абдан күнөөлүүсүз, эжеке. Мага ачууңуз келип, мен ушундай окуучунун мугалими болгонумдан уялам, деп туура айтыпсыз. Мендей бир адамды тарбиялаганыңыз үчүн чындыгында уялышыңыз керек. Себеби мен сыймыктана турган иш жасабадым. Үй бүлөмө, айлана чөйрөмө жана жакындарыма зыян келтирдим. Жаман иштерди жасадым. Ошондуктан абакта отурам. Мен жакшы бир адам боло албадым. Бул ачуу чындык. Мен өзүмдөн ыраазы эмесмин. Башка адамдардан кордук көрүү, жактырбаган мамилесин көрүү албетте жаман да. Бирок, эжеке, менин бул жаман адеп ахлагымдын жана туура эмес иш-аракеттеримдин себепчиси сизсиз. Эжеке, мени окуткан жана кулкун өзүмдө калыптандырган сизсиз. Сизге карап тарбияландым. Эмне берсеңиз ошону алдым. Сиз менен 5 жылдык убактымды бир мектепте өткөрдүм. Андан соң мектепти бүтүрдүм. Эжеке, эстейсизби мага жасаган мамилеңизди? Келиңиз биргеликте эстейли. Апамдан эрте ажырадым. Өгөй энем мени жактырчу эмес. Үйгө түйшүк көп болгондуктан берген тапшырмаларыңызды аткара албайт элем. А сиз менин жашоо шартымды билип туруп, түшүнүүгө аракет кылбадыңыз. Ар дайым кемсинтип, акарат кылып, көңүлүмдү сындыруучу суроолор менен кайрылат элеңиз. Мени окууга болгон кызыгуумдан ажыратып койдуңуз. Эмне кылдым деп жатасызбы? Жан күйөр апам жок болгондуктан таза жана тартиптүү боло алган жокмун. Мени менен ар күнү эртең менен ушул себептен улам жаңжал чыгарат болчусуз. Бир күнү кир жана жыртык шымым себеп болсо, бир күнү кирдеген жана өскөн тырмактарым үчүн, же болбосо жагымсыз көрүнүшүм, чачтарым үчүн чыр чыгарат элеңиз. Мындай абалдан кийин абдан көңүлүм чөгүп, ичимен сыздап, сизди жек көрчүмүн. Берилген тапшырманы аткарбай келген күнү колуңуздагы журнал менен урбаган жериңиз калбачу. Чыдабай ыйлап жибергенимде эркектер ыйлабайт дечүсүз. Ошол себептен улам мен үчүн мектепке баруу азаптай сезилчү. Ар дайым мээрими жок үйдөн эртерээк кутулууну, алыс жактарга кетүүнү каалачумун. Бир гана мени алаксатуучу жер мектеп эле. Мектепти да сиз мага тар кылат элеңиз. Сиздин кылыктарыңыздан улам келгениме да бушайман болчумун. Ошондуктан тополоң чыгарып, козголоңчу аталчумун. Бир күнү атама арызданыпсыз. Сабактарын аткарбайт, тартипсиз болуп кетти деп. Атам мени катуу сабады. Таяк жегеним эмес, сиздин арызданганыңызга сыздадым, эжеке. Эжекем, сиз күнөөлүүсүз. Мага бир жолу болсо да мээримдүү жүзүңүздү көрсөтсөңүз, ал абалымды сурап койсоңуз, бешенемен сылап, мугалимдик мээримиңизди төгүп, мени өзүңүзгө тартып, насааттарыңызды айтсаңыз эмне болмок? Эмне үчүн мындай мүмкүнчүлүктөрүңүздү аядыңыз? Ошентсе да, сиздин мээримиңизди, жардам колун сунууңузду канчалык кааладым дейсиз. Мени бир гана жолу колдогонуңузда, балким бул козголоң оту жанбастан өчөт эле го. Мени канча жолу класстан кууп, намысымды тебеледиңиз. Классташтарымдын алдында мени менен тартышканыңызда, алардын да мени карап күлгөнүн көрүп, канча жолу өз жанымды кыйып алгым келген. Кыскасы, сиз мен үчүн татыктуу жол көрсөтүүчү, тарбиялоочу боло албадыңыз. Менин коомго зыяндуу адам болушума себепкер болдуңуз. Жакшы ниетте эккен уруктарыңыз жүрөгүмдө зыяндуу мөмөлөрүн берди. Кийин өзүм үчүн, чөйрөм үчүн зыяндуу бир инсан болуп чыктым. Сиз абдан күнөөлүүсүз, эжеке. Менден мээримиңизди аябасаңыз эмне болмок? Мага бул ачуу жашоону жашатпасаңыз эмне болмок? Ооба, сиз уялыңыз, эжекем. Менин кылган иштеримди карап уялыңыз. Мендей адамдын мугалими болгонуңуз үчүн уялыңыз. Сиз уялыңыз. Башка мугалимдер сиздей болушпасын. Сиз күнөөлүүсүз.
Бирок сиздин алдыңызда канча болсо да таазим кылам.